Assalamu alaikum, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктар, Бишкек шаарынан батир издеп жаткан биздин туугандар, мекендештер. Амансыздарбы? Тез кабар каналы бүгүн Бишкек шаарында, Бишкектеги сатыла турган квартираларды көрсөтүүнү дагы деле улантып жатабыз. Биз азыр Бишкектеги Ахунбаев жана Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. 200 метр ылдыйга түшкөндө светофор турат. Айткан көчөлөрдүн кесилиши. Мына ушул жерде өзүңүздөр жакшы билесиздер, сол тарапта Ихлас курулуш компаниясы көп кабат үй салган. Ал эми анын маңдайында, чыгыш тарабында дагы бир мына ушундай үй курган. Анын кошунасы нарагында, чыгыш тарабында Чүй Батыш курулуш компаниясы дагы бир 6 кабаттуу пентхаус формасында үй салган. Мына ошол көп кабаттуу үйдөн 4 бөлмөлүү бардык шарты бар, жашаганга ыңгайлуу батир сатууга коюлуп жатат. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Жайгашкан жери эң жакшы жер. Эң жакшы жери бул жер эски аэропорттун ордуна түшкөн үйлөр. Бул жерде көп кабаттуу үйлөр, бардык социалдык объектилер, мектептер, балдар ооруканасы жана башка объекттер жакын жайгашкандыгын эсиңиздерге салабыз. Биз азыр үйдүн алдында жолугушабыз. Биз ушул көчө менен чыгыш тарапка кирип, Ихластан өтүп, Чүй Батыш курулуш компаниясынын салган 6 кабаттуу пентхаус формасында салынган үйүнө келдик. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, Бимаркет деген маркет окшойт. Же бир ишканабы, толук эмне экендигин билбейм. Дүкөн экен, могул жерде жазылып турат, дүкөн. Эң жакшы жери бул жерде мына парковкага да орундук бар экен, тынч жер. Бул жагына бара турган болсо жер үйлөргө кетет окшойт. Үйдүн негизги дарбазасы мына ушул жерде экен. Унаа кирүүсүнө тыюу салган окшойт. Демек, үйдүн короосунда детская площадка бар экен. Ал жерде сиздердин балдарыңыздар келечекте тынч, унаалардан коопсуз ойнойт экен. Бул ошол Чүй Батыш курулуш компаниясынын салган үйү. Ал эми сиздерге көрсөтө турган, сатыла турган батир ушул жерден киргенде детская площадканын маңдайында, негизги дарбазадан киргенде сол жакка бурулуп, тепкичтен көтөрүлгөндөгү подъезден жогору 5-кабатка көтөрүлөбүз. Биз 5-кабатка көтөрүлүп чыктык. Үй ээси мени тосуп алды. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. 5-кабатта экенсиз, Канчанчы квартира? 31 квартира. 31. Ошол жактагы, Кана кирели. Чогуу кирели, жүрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жер прихожка. Көрүп турасыздар. Бут чечүүчү жай. Мен бутумду чечип, чекерек алып коеюн. Мынакей, киргенде эле бул жерге атайын орундук бар экен. Бут кийимдерди чечип ушул жерге коюп койсоңуздар болот. Ал эми сол жакка бурулуп карасаңыздар, домофон. Чип менен киресиздер, негизи подъезден. Ал эми автомат ушул жерге жайгаштырылып туруп, бардык электротүйүн бир жерге туташтырылып монтаждалган. Потолок, натяжной потолок. Бул жер прихожка болду. Эшигин көрүп төрүнөт дейт. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Үй ээси менин жанымда. Баарын көрсөтүүгө, баарын айтып берүүгө даярсызбы, байкем? Даярбыз. Канча метр квадрат үйүңүз? 130. 130. Коридорлорду кошкондо? 5-кабатты кошкондо, 6-кабатты кошкондо. 6-кабатта эми спальный бөлмөлөр. Менин түшүнүгүм боюнча негизи пентхаус формасындагы батир бул жер үй сыяктуу эле, 2 кабаттуу курулган. Биринчи кабатында кухня, санузел, анан зал, ал эми 2-чи кабатында жатак бөлмөлөр болот да. Туура. Ошондой пландаштырсаңыз керек. Бул бөлмөнү сиз бул батирде чорный алган белеңиз, ремонтту өзүңүз жасадыңызбы же компания жасап берди? Ремонт өзүбүз жасаганбыз. Жакшы. Вкусуңуз жакшы экен. Мына киргенде эле үйүңүз жаркырап турат. Ремонтту жакшы кылыптырсыз. Анда квадрат метрин сурадык. Эми сол жактан баштайлы. Биз турган жер коридор. Коридору дагы көрүп турасыздар. Жылуу, анан кенен экен. Балдар дагы нары бери чуркап ойногонго жакшы экен. Теплый пол. Теплый пол.
Бардык бөлмөлөрдүн полу бирдей окшойт. Мен алыстан эле карап байкап атам. Ламинат паркет көрүп турасыздар, ачык түстө. Адамдын көзүнө жагымдуу болгон түс тандалып алыныптыр. Бул теплый полдун эмеси окшойт, датчиктери. Демек бардык бөлмөлөрдө теплый полдор бар экен. Анда сол жактан баштайбыз. Бул биринчи бөлмө эмне? Кладовка. Кладовка. Кийим чечүүчү. Кийим чечүүчү жай. Могу эмне бул? Отоплениеби? Бул отопление электрический, бул үйлөрдө ошо электричество менен жылыйт, 3 фазалуу электричество менен. Үй абдан ысык. Бир эле көрүп турасыздар өзүңүздөр, бир эле ступеньде турат азыр. Мынада 60 градуска эле, 50 градуска эле коюлган. Ошондо үй абдан ысык кетип атат. Эгерде экинчисин кошуп дагы жогорулатып турган болсок, анда бул абдан ысык болуп кетет да үй. пания болуп кетет деңиз, үйдүн ичи. Индивидуальный отопление экен да? Каалаган маалда күйзөсүздөр. Электричествону көп жебейби, акчаны көп иштебейби да? Экономный эле болобу? Экономдуу өзүнүн колдонууна жараша да, эгерде экономдуу колдонсо айдан экономдуу болот. Абдан жакшы. Негизи бул үй Бишкек Чүй Батыш курулуш компаниясы салган үй, туурабы? Ооба. Мен бул компания боюнча маалыматым бар. Сайыз убагынан бери иштеп, баягы тажрыйбасы бар компания болуп саналат. Көңүл бөлүңүздөр, назар салыңыздар. Чүй Батыш курулуш компаниясы негизи сайыз убагынан бери иштеп келе жаткан болсо, демек буларда тажрыйба бар, ишеничтүү, Союздун гос стандартында иштеп келген ишеничтүү компания. Ошон үчүн бул батирди коркпой, ишенип ала берсеңиздер болот. Мен сиздерге сунуштайм. Бул бөлмө санузел көрүп турасыздар, раковина коюлган, унитаздар коюлган, полдон потолокко чейин кафель, аристон бар экен. Таза, чакан санузел. Биз андан чыктык дагы коридор менен түз кирип баратабыз. Сол жакка кире турган болсок, сол жактагы бөлмө чакан кухня. Азыр мына вытяжкада иштеп атыптыр, шорпо кайнап атыптыр. Вытяжка бар экен, Бар. Мебель ушул бойдон калат, байке. Мебель калат. Жакшынакай мындай серьезный светтеги мебелди коюп турсуз. Эки мебелдин ортосу көрүп турасыздар, кафель. Ысык суу, муздак суу бар. Бар. Фильтр да коюлган. Фильтр да койгонсуз, Бул жерде атайын фильтрлер бар. Турецкийби бул? Американский фильтр. Американский. Фильтрин канча убакта бир алмаштырса болот? Бир жылда бир алмаштырылат. Ал оңой эле да. Главный таза фильтрленген сууну ичет экенсиздер да, Туура. Газ бар экен, көрүп турасыздар. Кухнянын аянты туурасы 3 метр, ал эми узундугу 4 метр экен. 3-кө 4, 12 метр квадрат чыга турган. Чакан, таза. Үйдүн арка тарабында же болбосо астана тарабында бир терезеси бар экен. Жарык, ал эми натяжной потолок менен жасалган. Көрүп турасыздар. Бул жер кухня болду. Эми андан чыгып коридордон түз киребиз. Бул жер зал, мейманкана. Туурасы 4 метр, ал эми узундугу 6 метр экен. 6-га 4, 24 метр квадрат чыгат. Мен болжолдуу түрдө айтып жатам. Жалпы квартиранын метр квадратын сиздерге жарыя кылдык. Потолок, натяжной потолок, ачык түстө, люстра коюлган. Андан түз кире турган болсок, бул жакта балконбу, байке? Бул жерде иш бөлмөсү деп койсок болот. Өзүңүздүн иш бөлмөңүз. Сонун. Балдардан аласызбы? Мындай тынч ушул жерге ноутбукту, компьютерди коюп алып иштегенге жакшы экен. Өтө чакан бөлмө. Залда 2 терезеси бар. Өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Мен бул жактагы панораманы дагы көрсөтүп коеюн. Буюрса дагы 10, 15, 20, 50 жылда биздин Бишкек, Нью-Йоркко айланып кетиши мүмкүн. Азыр эле мына асман тиреген үйлөр курулуп жатат. Бул чыгыш тарабы. Эми артка кайтып атабыз. Бирок залдан чыкпай туруп, оң жакка бурулуп карасаңыздар, бир эшик бар. Бул жер кладовка. Жана тепкичтин астын ушундай жасап коюп турсуз да? Ооба. Өтө сонун болуптур. Жакшы. Биз эми экинчи кабатка көтөрүлөлү. Биринчи кабатты көрүп чыктыңыздар, эми экинчи кабатка көтөрүлүп баратабыз. Мына жаңгактан жасалганбы бардыгы? Жаңгак түстүү. Орусиядан келген жыгачтан жасалган лестница ойлор. Чыгып баратканда асманды карасаңыздар. Асманга парашют менен учуп бараткандай эле чыгып баратам. Көрүп турасыздар. Экинчи кабат. Биз тепкичтен чыктык. Мына ушул тепкичтен чыкканда эле оң жакка бурулуп кире турган болсок, биринчи детский балдар бөлмөсү экен. Бул жакта балдарбы, кыздарбы?
Балдардын бөлмөсү. Балдар бөлмөсү. Детский да? Эркек балдардын бул. Эркек балдардын жатак бөлмөсү. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Чакан бөлмө экен. Потолок асман түсүндө, көк түстө жасалыптыр. Көрүп турасыздар. Ал эми сол жагында дагы орундук бар экен. Гардеробный шкаф коюлган. Бул шкаф деле менимче калса керек. Калат, да? Сиз айткан акчанын ичинде калса керек. Ушул орундук жакшы экен. Өтө сонун ордун таптыр да. Биз эми артка кайтып чыктык. Тепкичтен чыккандан түз кирген бөлмө бар. Бул жер спальня бөлмөсү. Аянты кеңири экен, а? Бул жанагы биринчи кабаттагы иш бөлмөңүздүн үстүндөгү аянттагы кошулуптур. Ооба. Балкон. Ооба. Кеңири экен. Мына спальняды көрүп турасыздар. Чыгыш тарабында бир терезеси бар, ал эми түндүк тарабында бир терезеси бар. Жарык болгон, заманбап жасалган, ачык түстөгү спальня бөлмөсү болду. Потолок кадимкидей натяжной потолок, бардыгы ачык түстө, жагымдуу түстө жасалган экен. Эми чыктык, кайра 3-чү бөлмөгө кирип баратабыз. Бул кыздар бөлмөсү. Детский. Сабак окуй турган орундугу да бар экен. Мына көчө тарапта, Ахунбаев көчөсү тарапта бир терезеси бар. Потолок натяжной потолок, люстра коюлган, жылуу, пол ламинат. Мына ушундай бөлмө. Биз андан ары өтүп баратабыз. Потолокту дагы бир жолу көрүп коюңуздар. Бул жерде балдар, өзүңүз, жеңем спорт менен заниматься этет экенсиздер, Ар бир үйгө мына ушундай нерсени коюш керек да. Эрте менен турник асынып, мына ушундай спорттун түрү менен баягы физзарядканы жасап турса, грыжа да болбойт, ден соолук дагы чың болот. Бардык үйгө мына ушундай нерселер, мына ушундай спорттук буюмдар насип кылсын. Биз андан ары өттүк. Бул жакта үстүндөгү санузел, пентхаус бөлүгүндөгү. Аянты деле чоң экен, өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Сол жакта ванна коюлган, ысык суу, муздак суу баары бар. Полдон баштап потолокко чейин кафель, жакшынакай көзгө жагымдуу түс тандалып алыныптыр. Аристон канча литр? 100 литрлик. 100 литрлик. Демек бул жерде бардык шарт бар экен. Биз андан ары артка кайттык. Эми эң акыркы бөлмөнү көрсөтөбүз. Бул жер оштуктар айткандай төшөккана деп коет. Комнатный гардеробный экен, Караңыздар, бүт буюм тайымдар бардык ушул жака батат экен. Төшөктөр дагы ушул жака жийип коет экенбиз. Абдан жакшы, сиздин үйүңүздү толук көрүп чыктык. Эми баасын айталы, телефон номерлериңизди жарыялайлы. Байке, айтсаңыз, бул жакшынакай болгон батирди эмнеге сатып атасыз? Жашай бербейсизби? Биздин өзүбүздүн жер үйүбүз да бар. Ошол жака көчүп баратабыз. Биз жер үйдө чоңоюп калган жигиттербиз, ошон үчүн жер үйгө баралы деп. Баары бир жер үйгө көнгөн адам жүрөгү баягы табити жер үйгө тарта берет да. Абдан жакшы, планыңыз жакшы экен, жер үйгө чыгып алыңыз анда. Документтери кандай? Документтери баары жайында. Бул үй Чүй Батыш курулуш компаниясынан алынган үй. Бунун дагы бир абдан жакшы жери. Бул биз баасын айта берейин да. Айта бериңиз. $110,000 сурап атабыз. Бирок бул акчаны бөлүп төлөөсү бар да. Бөлүп төлөө шарты бар. Рассрочкасы бар да. Сиз рассрочкага алгансыз. Бул үй рассрочкада. Бул үйгө биз май айында көчүп келдик, 1 жыл боло элек. Бул жерде бүт баары жаңы ремонт. Бул үй өзү 2015-жылы бүткөн үй. $110,000 сурап атасыз. $110,000 сурап атам. Варианты бар экен, варианты рассрочка. Варианты Нак канча бериш керек? Нак $48,000 бериш керек, калганын 2 жылдын тегерегинде бөлүп төлөсө болот да. $48,000 нак төлөп, $110,000 $48,000 нак төлөйсүздөр дагы, калган акчасын 2 жыл аралыгында 2021-жылга чейин Чүй Батыш курулуш компаниясына ар ай сайын төлөп, сиздер эме кылсаңыздар болот, сүйлөшсөңүздөр болот, алсаңыздар болот экен. Туура.
Сиздин үйүңүздү алуу шарты варианты өтө жакшы экен да. Элге дагы баягы рассрочкага квартира издегендер өтө көп. 48 миң нак төлөйт экен дагы, калганын компания менен сүйлөшүп алса болот. Сиз менен компаниянын ортосундагы келишимди алган адамга которуп койсо болот. Болот. Барат, которот. Эгерде акчасы нак болсо, сразу компанияга калган акчасын дагы төлөп салам десе эмне болот? Анда компания менен сүйлөшүп, компаниянын жетекчиликтери дагы дополнительный жеңилдиктерди берип, арзаныраак кылып бериши мүмкүн. Арзаныраак кылып бериши толук мүмкүн. Бир 5-6 миң доллар арзаныраак түшүшү мүмкүн да, туурабы? Рассрочка болгондо негизи компания бир аз кымбатыраак бериши мүмкүн. Ал эми наличка берсеңиздер, анда арзаныраак берет. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. Байкемдин номери 0505 00 90 78. WhatsApp 0703 45 75 61. Телефонуңуз түнү күн иштейби? Түнү күн иштейт. Анда жакшы, мен сизге ийгилик каалайм, ден соолукта болуңуз. Биз кайталы буюрса дагы башка батирлер, башка квартиралар, башка үйлөр, жерлер бизди күтүп жатат. Биз кыргыз үчүн, кыргыз калкы үчүн, Кыргызстан үчүн кызмат кыра берели. Кайттыганда көрүшкөнчө. Эмелиз.